Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Assalamu alaikum кымбаттуу достор. Кудай сиздерди колдосун. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Жана сиздер биздин берүүлөрүбүздү сүйөсүздөр деген ишенимдебиз. Бүгүн биз «Хош келипсиң бөбөк» деген рубрикабызды улантабыз. Эне болуу кыйынбы? Мына ушул жөнүндө сөз болмокчу. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар Ийса өзүнүн өлүмү менен Кудайдын мыйзамын жөнөкөйлөттү же жокко чыгарды деп айтышат. Бул ушундайбы? Кудайдын ырайымдуулугу жана мыйзамы мына ушулар жөнүндө ой жүгүртүүлөр биздин берүүбүздүн 2 бөлүгүндө болмокчу. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ошентип кайрадан керемет болду. Силердин сүйүүңөрдүн жемиши болгон, силер көптөн бери каалаган жана күн мурун эле сүйүктүү болгон кичинекей адам жарык дүйнөгө келди. Ал өзүнүн жаралышы менен силерге ата энелик сүйүү бактысын белек кылып жана ал бакыт менен бирге байланышкан ар кандай түйшүктөрдү алып келди. Баланын төрөлүшүнөн болгон ата эненин кубанычы, шаттыгы бир аз убакыт өткөндөн кийин түйшүктүү күнүмдүк турмуш менен алмашат. Түгөнбөгөн түйшүктөр уйкусуз түндөр башталат. Адаттагы турмушунун мындай чукул өзгөрүшүн бардык эле үй бүлөлөр туруктуулук менен көтөрө алышпайт. Ошондуктан абдан чыдамкай болгула, бири-бириңерге кылдат мамиле кылып, токтоо болуп, бири-бириңерге жардам бергиле. Болбосо ар бир эле үй бүлөгө керек болгон бала анын кыйрашынын себепкери болуп калышы да мүмкүн. Бирок биринчи баланын төрөлүшү менен байланыштуу болгон кыйынчылыктардын бир кыйла жеңилдеши да мүмкүн. Бул силердин энелик милдеттериңерди аткарууга даярдыгыңардын эсебинен, аны чоңойтууну, тарбиялоону билүүңөрдүн эсебинен болот. Психологтордун жана педагогдордун көп сандаган изилдөөлөрү төмөндөгүдөй талашсыз чындыкты далилдешти. Баланын биринчи жылдарындагы жашоосундагы эненин орду эң артыкча. Аны менен баланын ортосунда бала төрөлө электе эле тыгыз байланыш түзүлөт жана бала 2-3 жашка чыкканга чейин созулат. Энесинен айрылган, башка бирөө тарбиялаган же атайын балдар үйүндө тарбиялаган балдар жай начар чоңоюшарын окумуштуулар негиздешти. Демек, көрсө денеси жана акыл эси жетишерлик эмес жетилгендер сүйгөндү жана сүйдүргөндү билишпейт. Энеси менен болгон байланыштан айрылган бала муну силер аны таштап салгандай кабыл алат. Демек, эненин баланы чыныгы бакканы бул аны тойгузуп, ороп эле койгону болбостон, дагы аны менен дайыма тыгыз байланышта болушу. Балаңарга силердин көңүл бөлүүңөр жана сүйүүңөр керек. Бала эмне үчүн ыйлайт? Ал өзүнүн ыы менен силерге мындай деп айтат: "Апа, ата, келчи мага." Бала силер аны бооруңарга кысышыңарды каалайт. Ал эми ага 4-5 ай толгондо ал силер аны менен сүйлөшүңөрдү, ага жылмаюңарды каалайт. Азыр дагы бир маанилүү кырдаалга токтолуп кетким келет. Бул кырдаал баланы багууга энеге үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн өзгөчө атанын жардамдашуусу менен байланыштуу. Баланын төрөлүшү менен күйөөңөрдүн кандайдыр бир чөгө түшкөнүн силер байкасаңар керек. Ал силердин балага болгон кубанычыңарды кошо бөлүшпөйт. Силерге көп деле жардамдашкысы келбейт. Бат-бат кыжырлана баштайт. Жумуштан кеч келе баштайт.
жаш атанын мындай өзгөрүүлөрү 3 себептен пайда болот. Биринчиси, эң олуттуусу анын ичи тарыгандыгы. Ал силерди баладан кызганып жатат, бирок буга өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Демек, бала бул күйөөңөргө болгон сүйүүнүн бийик көбөсү экендигин түшүндүрүүгө аракеттенгиле жана мен экөөңөрдү тең аябай сүйөм деп кайталагандан уялбагыла. Экинчи себеби, ал баланы али силер сүйгөндөй сүйө элек. Атанын сүйүүсү акырындык менен орчуйт. Ошондуктан бала төрөлөр менен эле анын сүйүүсү жанып чыгат деп күтпөгүлө. Эң жакшысы, күйөөңөргө бала жалаң эле силердики эмес, анын да баласы экендигин чыдамкайлык менен түшүндүргүлө. Ал эми үчүнчү себеби, эң негизгиси, жөн гана ал үй бүлөдөгү жаңы жагдайга али көнө элек. Аял эне бул жердеги өзүнүн ордун табигый сезими менен табат десек болот. Ал эми күйөөсү эмнени кандай кыларын билбей калат. Ошондуктан күйөөңөрдүн жардамын өзүңөр так аныктагыла. Ал эми бала менен болгон турмуш ага оордуун тийгизбеш үчүн анын өзүңөрдөн жана баладан эс алып алыш үчүн кээде ага жалаң эркектердин компаниясында эс алып алышына уруксат кылгыла. Эс алып, жөнгө салынып, ал сөзсүз кайра келет. Кандай мүмкүнчүлүк болор менен чогуу сейилге чыккыла. Өзүнүн үй бүлөсүн чындоого эч качан күч аябаш керек. Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгер сиз биздин толкунга жаңыдан гана көңүл бурсаңыз, биз сизге салам айтабыз. Ошондой эле биздин берүүлөрүбүздү дайыма күтүп турган өзүбүздүн туруктуу радио угуучуларыбызга да өтө кубанычтуубуз. Биз Үмүт радиосунун дарегине келип жаткан сиздердин катыңыздар үчүн дагы ыраазычылык билдирип кетүүбүз келет. Көптөгөн угуучуларыбызга биздин ден соолук жөнүндөгү берүүлөрүбүз өтө жакты. Берүүбүздүн руханий бөлүгү да сиздердин көпчүлүгүңүздөрдү кош көңүл калтырган жок. Сиздерге чоң рахмат, кымбаттуу достор. Ошентип биз азыр сиздерге эмне жөнүндө айтмакчыбыз? Кудайдын ырайымдуулугу жана анын мыйзамы жөнүндө. Ыйык жазуу Ыйса Кудайдын мыйзамын улуулап жана даңктады деп айтат. Мына ушулар жөнүндө биздин руханий ой жүгүртүүлөрүбүз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер «Мен жана дүйнө» радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кымбаттуу досум, келгиле мындай бир көрүнүштү элестетип көрөлү. Кылмышкер адам өлтүрүп, оор кылмыш жасады. Сот аны өлүм жазасына тартты. Бирок ошол жаза аткарыла турган күндүн алдында күзөтчү келип, шаардын акиминин колу коюлган кечирим кылынган кагазды ага алып келет деп коелу. Кылмышкер өлүмгө татыктуу. Бирок шаардын акими аны кечирди. Бул кылмышкерге ал татыктуу болбогон кандай гана ырайымдуулук тартуу кылынды. Башкача айтканда, бул татыктуу болбогон ырайымдуулук жакшылык деп аталат. Биз адам менен
обонун мурашчылары күнөөкөр адамдар Кудайга баш ийбей, ага каршы чыкканыбыздын натыйжасында азап чегүүгө татыктуубуз. Ыйык жазууда мындай деп жазылган: күнөөнүн жазасы өлүм. Бирок Кудай биздин ар бирибизге биз татыктуу болбогон кечиримди тартуу кылат. Эгерде адам муну кабыл алууну кааласа гана, бул кечирим биздин куткарылуубуз үчүн болгон Ыйсанын өлүмүнө байланыштуу гана биздин пайдабызга чечилди. Мына ушунун өзү Кудайдын жакшылыгы же татыктуу болбогон ырайымдуулук. Кудай бизге Ыйса аркылуу биз татыктуу болбогон ырайымдуулукту көргөзөт. Кымбаттуу досум, биз кандай күнөөкөр түйнөдө жашап жаткандыгыбыз жөнүндө качандыр бир кезде ойлонуп көрдүңүз беле? Айлана тегерегиңе карап көр. Гезит оку, телевизорду кара. Өлүм, уурлук, каракчылык жөнүндө таштанды балдар жана каарлар, булганган чөйрө жөнүндө кабарлар кандай гана көп. Мына ушунун баары адамдын Кудайдын мыйзамын бузгандыгынын натыйжасы. Кудай эчек эле биздин жерибизди жок кылып салышы керек эле. Бирок ал биз татыксыз болгон ырайымдуулук жасап, бизге көпкө чыдап, жана биз ага качан көңүл бурарыбызды күтөт. Кудай өзү тарабынан адам үчүн бардыгын жасады. Бирок адам андан баш тартты. Мына ушуга карабастан Кудай бизге өзүнүн жакшылыгын, башкача айтканда биз татыктуу болбогон ырайымдуулукту берет. Жакшылык деген сөз ыйык жазууда 163 жолу эскерилет. Тоораттан тирилик 6-ыр 8 бабын окуйлу. Нух болсо Теңирдин алдында жакшылык тапты. Эгерде муну азыркы тил менен айтсак, ал мындайча айтылат: Нух Кудайдын ырайымдуулугуна ээ болгон. Нух бузулган адамзат тукумунун арасында жашаган. Бирок буга карабастан анын жүрөгү Кудайга умтулган. Анын жүрөгү руханий тазалыкты эңсеген. Дал мына ушул учурда качан Нух өзүн курчаган дүйнөнү жакшыртууну каалаган учурда Кудайдын жакшылыгы ага жардамга келди. Жана Нухка андан башка дагы 8 жанга жердин бүткүл жашоочуларын жок кылган улуу селден кутулууга мүмкүнчүлүк берди. Нух жана анын үй бүлөсү Кудайдын ырайымы менен куткарылды. Кымбаттуу досум, ойлонуп көрчү. Нух өзүнүн күнөөкөр ата энесинин жаратылышын сактап калган жана күнөөкөр болуп туруп өлүмгө татыктуу болгон. Бирок ал бүткүл жүрөгү менен Кудайга умтулганына байланыштуу анын асмандагы атасы ага ал татыксыз болгон ырайымдуулукту көрсөттү жана Нух жакшылык аркылуу куткарылды. Эми досум, мындай бир окуяны элестетип көрөлү. Адам уурлук жасады. Кеп анын эмне уурдаганында эмес, кеп анын уурлук кылганында. Башкача айтканда, уурлук кылба деген Кудайдын мыйзамын бузгандыгында. Кудай аны дароо жасалашы керек эле. Бирок Кудай ага ырайым кылат. Бул адам Кудайдын соту болгончо анын жакшылыгынын астында болот. Дароо мындай суроо туулат: эгер ар бир адам Кудайдын жакшылыгынын астында болсо, анда мүмкүн мыйзамдын деле кереги жоктур. Бул суроого апостол Павел мындайча жооп берет: кантели эми? Биз мыйзамдын астында эмес, ырайымдын астындабыз деп күнөө кылабызбы? Жок. Муну кандай түшүнсө болот? Жообу: эгер мыйзам жок болсо, анда күнөө да жок. Демек, адам Кудайдын ырайымына муктаж эмес. Кудайдын ырайымы же жакшылыгы мыйзамдан бөлүнө албайт. Качан мыйзам бузулганда гана Кудайдын жакшылыгына муктаждык келип чыгат. Бүгүн мыйзам менен Кудайдын ырайымы кылымдар бою келе аткандай эле бири-биринен ажырагыс. Муну
мисал менен түшүндүрөлү. Киши өлтүргөн адам мыйзамды бузду жана ал өлүм жазасына татыктуу. Бирок ага ал татыктуу болбогон ырайымдуулук тартуу кылынды. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эгер ал түзүк эле адам болсо, анда ал качан түрмөдөн чыккандан кийин кайра киши өлтүрүүгө барабы? Албетте барбайт. Ал киши өлтүрбө деген мыйзамды аткарууга аракет кылат. Бүгүн көп элдер Иса өзүнүн өлүмү менен мыйзамды жөнөкөйлөтүп же жокко чыгарды деп айтышат. Бул ушундайбы? Жообун биз ыйык жазуудан табабыз. Исанын жерге келээринен бир нече кылым мурда Исайя пайгамбарга ыйык рух Исанын жердеги кызмат кылган убагында анын мыйзамга болгон мамилеси кандай болоорун ачык көргөзгөн. Төмөнкү сөздөргө өзгөчө көңүл бургула. Өз чындыгынын урматына мыйзамдын баркын көтөрүп даңазалоо Теңирге жакшы көрүнгөн. Исайя пайгамбардын китеби 42 бап 21 ыр. Исайя пайгамбар Иса жерге келип, мыйзамды чок кылбастан тескерисинче аны көтөрүп даңктайт деп айтылган. Жана чындыгында эле Матвейдин ыйык инжилден 5 бапынын 21 ырынан 37 ырына чейин окуп, биздин Иса куткаруучубуз кантип мыйзамды терең мазмунун ачып, анын жогорку көтөргөндүгүн билебиз. Иса мыйзамды даңазалап минтип айтат. Кимде ким өз тууганына текке каарданса, жазага тартылат. Матвейден ыйык инжил 5 бап 22 ыр. Иса бизге жек көрүүчүлүк дагы киши өлтүргөн сыяктуу эле. Киши өлтүрбө деген 6 осуятты бузгандык болот деп айтат. Мыйзам мындай деп айтат: ойноштук кылбагын. Бирок Иса бул мыйзамды андан да жогору көтөрүп минтип айтат. Ким болбосун башка аялга суктанып караса, аны менен жүрөгүндө ойноштук кылган болот. Матвейден ыйык инжил 5 бап 28 ыр. Бул эки айкын көрүнүш Иса кандайча мыйзамды даңазалап көтөргөндүгүн бизге ачык көргөзүп турат. Ошентип осуяттарды жөнөкөйлөткөндүн ордуна Иса өзүнүн жердеги кызматында Кудайдын түбөлүк эрежелерин толугу менен турмушка ашыруу үчүн келди. Кудайдын мыйзамы бузулгус жана түбөлүк. Эми досум, келгиле, Матвейден ыйык инжилдин 22 бапынын 36 ырынан 40 ырына чейин окуп көрөлү. Устат, мыйзамдагы парыздардын кайсынысы улуу? Иса айтат: Кудайды өз теңириңди бүт жүрөгүң менен, бүт жаның менен жана бүт түшүнүгүң менен сүй. Бул биринчи жана эң улуу парыз. Экинчиси ага окшош: өз жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй. Бардык мыйзам жана пайгамбарлар ушул эки парызга негизделген. Кээ бир адамдар ыйык жазуунун ушул үзүндүсүнө таянышып, Кудайды жана жакындарын сүйүү жетиштүү, ал эми мыйзамды сактабаса деле болот деп ойлошот. Бул адамдардан мындай деп сурагың келет: Кудайды сүйүп, анан биринчи 4 парызды сактабай коюуга кантип болсун? Жакындарыңды сүйүп, анан Кудайдын мыйзамынын кийинки 6 осуятын сактабай коюуга кантип болсун? Анда жакыныңды сүйүп туруп, аны тоноп кетүүгө болот турбайбы? Бул тантырагандык деп айтасызбы? Кудайдын мыйзамы сүйүүнүн мыйзамына негизделген. Иса биздин ага болгон сүйүүбүзгө кайрылып, төмөндөгүдөй таасирдүү сөздөрдү айтат. Эгерде силер мени сүйсөңөр, менин осуяттарымды аткаргыла. Иоанндан ыйык инжил 14 бап 15 ыр. Эгерде осуяттарды өзү аткарган биздин куткаруучубуз Иса биздин ага болгон сүйүүбүздү анын мыйзамын аткаруу менен көргөзүүгө чакырса, жана эгерде сотто биздин өмүрүбүз анын сотунун таразасы менен таразаланса, демек биз мыйзамда эмне жазылгандыгын жакшы билишибиз керек. Кымбаттуу досум,
Биз акыркы бир нече радио берүүлөрүбүздү Кудайдын ыйык мыйзамын окуп үйрөнүүгө арнамакчыбыз. Кымбаттуу достор, биздин берүүбүздөн кийин сиздер биз менен ой бөлүшүүнү каалайсыздарго деп ишенебиз. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Алам жердин башчысын сүйүү жыргал, аны менен ар дайым жүрүү жыргал. Азыр келип калбасын ата кемдеп, алдын тосуу аздектеп күтүү жыргал. Ыйык Ыйса теңирде боло жыргал, ыйык рухка арбак толо жыргал. Ырайымын каның актап берели деп, жүрөгүң Ыйса үчүн согуу жыргал. Курч кылычтай анын сөзүн угуу жыргал, кереметин Кудайдын көрүү жыргал. Кудайымдан алган аян ачылышты, бир туугандар бөлүшүп туруу жыргал. Ыйык Ыйса теңирде боло жыргал, ыйык рухка арбак толо жыргал. Ырайымын каның актап берели деп, жүрөгүң Ыйса үчүн согуу жыргал. Жогорку теңирди таңтоо жыргал, эгелерим эл жерди мактоо жыргал. Эргитип рухуңду колдоочуңду, эси кылып жүрөгүңдө сактоо жыргал. Ыйык Ыйса теңирде боло жыргал, ыйык рухка арбак толо жыргал. Ырайымын каның актап берели деп, жүрөгүң Ыйса үчүн согуу жыргал. Ыйык Ыйса теңирде боло жыргал, ыйык рухка арбак толо жыргал. Ырайымын каның актап берели деп, жүрөгүң Ыйса үчүн согуу жыргал. Жүрөгүң Ыйса үчүн согуу жыргал.
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.